2025 жыл ичинде Талас облусунун ички иштер органдарында бир нече алгылыктуу иштер жасалды. Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Улан Ниязбековдун демилгеси менен Талас облусунун ички иштер башкармалыгынын имаратынын алдына аллея курулуп, 22 июлда ачылыш азем өткөрүлдү. Аллея бийиктен караганда милициянын генерал-майорунун погонун элестетип, 15 соттук жерде жайгашкан. Аллеяга кире беришке арка орнотулуп, Ички иштер министрлигинин расмий сайты жана Талас облусунун ички иштер башкармалыгынын социалдык тармактардагы баракчасынын QR коду коюлган. Ортодогу чоң жылдыздын ичине фонтан жасалып, милициянын логотипи орнотулган. Кыргыз Республикасынын ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбековдун демилгеси, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун колдоосу менен 1 ноябрь Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 101 жылдыгына карата Талас облусунда милициянын 9 объектиси ачылып, пайдаланууга берилди. Алар Манас, Бакай Ата, Талас райондорунун милиция бөлүмдөрүнүн административдик имараттары. Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн Чатбазар аймактык милиция бөлүмчөсү, Манас районунун Талас айылындагы, Айтматов районунун Сулумаймак айылындагы, Бакай Ата районунун Миңбулак жана Шадыкан айылындагы, Талас районунун Талдыбулак айылындагы милициянын аймактык пункттары болуп эсептелет. Имараттын алды тарабында кызматтык бөлмөлөр жайгашып, керектүү техникалык каражаттар жана эмереттер менен толукталган. Ал эми арткы бөлүгүндө бир кызматкер үй бүлөсү менен жашоого толук шарт бар. Ошондой эле облус аймагында кылмыштуулуктун, укук бузуулардын алдын алуу максатында айыл тургундарына видеокамера орнотуу боюнча сунуштар берилип, жыйынтыгында айыл тургундары өздөрү демилге көтөрүп, бир нече видео көзөмөл камераларын орнотушкан. Талас районунун ички иштер бөлүмү тарабынан берилген сунуштун негизинде Шумкаруя айыл өкмөтү тарабынан 26, Талас районунун Жаныбек Батыр мурдагы Балбал айылында 3 видеокамера, Козучак айылынын жашоочуларына 10 видеокамера орнотушту. Орнотулган видеокамералар адамды жүзүнөн таанууга, 360 градуска айланууга лайыкташып, Талас облусунун ички иштер башкармалыгынын Санарип кырдаал борборуна туташтырылган. Натыйжада нөөмөттө турган кызматкерлер тарабынан 24 саат бою көзөмөлгө алынат.